Баткен облусунун Лелек районундагы номер 3 эксперименталдык мектеп гимназиянын директору, улуу педагог, бир нече китептердин жана энелер мектебинин автору, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген эл мугалими Гапыр Мадаминов. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 тубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Агайдын устаттык өнөрү китебинен өтүлүүчү тема эмне үчүн окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу төмөндөйт. Даярдаган Бейшенова Салтанат Тусеновна. Мугалим өзү окууну улантып турса, мугалим боло алат. Өзү окубай койду, демек ал мугалим эмес. Мугалим башкаларга билим берип, нур чачып туруусу үчүн өзү ар дайым билим дарыясынан азыктанып туруусу керек. Тема эмне үчүн окуучулардын кызыгуусу төмөндөйт. Алгач сабактын планы менен таанышып алалы. Биринчи, окуучулардын сабакка кош көңүл болуусунун себеби эмнеде? Экинчи, окуучулардын окууга, билим алууга кызыгуусун ойготуу. Окуучулар биринчи класска келгенде, жаңы окуу жылы башталганда, жакшы, таасирдүү өтүлгөн сабактан кийин алардын кызыгуусу жогорулап, көздөрүнөн сүйүнүч, изденүү, ынтызарлык көрүнүп калат. Республика боюнча эле 1-сентябрда баардык мугалимдер чыгармачылык менен изденип, көрсөтмөлүү, таасирдүү сабак өтүп беребиз. Мына ошондо окуучулардан дагы көзүнөн жылмаюу, нурданууну байкайбыз. Бул өзү билим тарбия берүүдөгү эң чоң зор өбөлгө. Бирок өкүнүчтүүсү ошол чыныгы кызыгуу, дилгирленүү эмнегедир тез эле 1-2 жумада же 1-2 айда басаңдап жоголгонсуп калат. Кайрадан алардын көзүнө кайдыгерлик, жоопкерчиликсиз, сабакка кызыкпагандык жана башка терс мамилелер сезилип калат. Бул абалдын келип чыгышынын себеби эмнеде? Ал себептери бул китепте 28 пункттан турган экен. Мен сиздерге негизгисин эле бөлүп алдым. Анда эмесе көңүл бурабыз. Эмне үчүн окуучулардын кызыгуусу төмөндөйт? Бул абалдын келип чыгышынын себеби эмнеде? Анын бирден бир себеби, биринчи сабактар ар дайым бирдей кызыктуу өтүлбөйт. Сырдуу жаңылык ачып, билимге билим кошуп турбайт. Демек, күнүгө окшош сабактар балдарды да тажатып жиберет. Ортосунда эч кандай кызыктыруучу оюн сабак, жомок сабакпы, таймаш сабак кылып, ар кандай мелдеш сабак кылып өтүп турсак дагы балдарга кызыктуу жана жугумдуу болмок. Ошондой эле окуучуларды сабакка болгон кызыгуусун эмнелер төмөндөтөт? Эң биринчиден эле мугалим тарабынан ашыкча көп тапшырма берилип, окуучу тажап кетет. Ар бир сабакта улам бир жаңылык ачып, окуучунун жеке кызыкчылыгы, келечеги менен байланыштырып, балдарды өзүнө тартып турбайт. Сабак өтүүдө методдор алмаштырылып турбайт. Мына ушулардан дагы окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу төмөндөп турат экен. Ошондой эле эмне үчүн окуучулар сабакка көп кызыкпайт? Түшүнүксүз термин, сөз, абзац, закон, эреже жана башкалар балдарга түшүндүрүлүп, ачылып берилбейт. Ошол дагы балдардын сабакка болгон кызыгуусун басаңдатып коет. Кайсыл гана предметтеги мугалимдер болбосун, өзүнүн түшүндүрүп жаткан темасынын эң негизги жерин схемага салып, кандайдыр бир окуучуларга жеткиликтүү кылып ошол теманы бөлүп жеткизсе, ошол балдарга жугумдуу болуп, анан сабакка дагы кызыгуу менен олтурушмак. Ошондой эле класстагы жагымсыз моралдык психологиялык климат кызыгууну жоготот. Эгерде окуучулар менен бири-бири менен достук, ынтымак жок болсо, сабакка дагы ал таасирин берип, кызыгууну төмөндөтүп коет. Андан кийинкиси, үй-бүлөдө окуучунун кызыгуусун колдоп, кубат алып турбайт. Окуучуга терс таасирлер күчтүүлүк кылат. Аларды алдын алуу ата-эне, мугалим тарабынан көзөмөлгө алынбайт. Демек, окуучунун сөзсүз түрдө үй-бүлөдө ата-энеси, бир туугандары дагы анын кызыгуусун колдоп, кубаттап турса дагы, мына алардын окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу, дилгирленүүсү, кызыгып жакшы окууга аракет кылышат. Эми кийинки этапка өтсөк, окуучуларды сабакка кызыктыруу үчүн эмне кылуу керек? Биринчи, окуучуну кызыктыруу үчүн эң биринчиден мугалим өзү ошол предметке кызыгуусу керек. Өзүнүн предмети боюнча маалыматы кенен болуш керек. Түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып балдарга жеткизип теманы түшүндүрүп берсе, ошондо балдарга дагы сиңимдүү болот.
Ошондой эле энциклопедия, сөздүк, справочник менен дагы кызыктырып өтүш керек. Ошол эле окуучуларды мисалы жакшы окуган, класста жакшы ийгиликтерди көрсөткөн балдардын ата энесине айтып кызыктыруу. Окуучу мугалимдин өз сабагы, темасы, мамилесине карап сабакка мамиле кылат. Демек, биз өз предметибизди кандай өтсөк, окуучулар дагы ошол биздин өткөн сабагыбызга карап туруп мамиле кылышат экен. Окуучуларды сабакка кызыктыруунун дагы бир жолу турмуш, проблема менен байланыштырып окутуу керек. Китептеги жазылган эрежелер менен эле чектелип калсак, ал балдардын эсинде деле калбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол теманы биз турмушка, проблемага байланыштырып, турмуш менен салыштырсак, ал балдардын эсинде дагы калат. Теманы кызыктырып өтүү бул ар бир мугалимдин өзүнүн чыгармачылык чеберчилигине жараша. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, чыгармачылык менен изденип, теманы кызыктуу өтүүгө аракеттенели. Мектеп ичинде олимпиада, конкурстар менен кызыктыруу, окуучуларды сабакка болгон көңүлүн бурдуруу, ошондой эле практикалык, лабораториялык иштер менен иштетүүгө кызыктыруу, сындап, далилдетип кызыктыруу. Негизи бул китепте 64 бөлүмдөн турат. Окуучуларды сабакка кантип кызыктырышыбыз керек. Мен сиздерге аз гана бөлүгүн бергенге аракет кылдым. Урматтуу кесиптештер, бул китепти өзүңүздөр колго алып окусаңыздар, көптөгөн маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушул сиздер уккан тема боюнча 7 багыттык талдоого чакырам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.